Абдыразак Сапарбеков орто мектебинин англис тили мугалими болуп иштейм. Мамбетова Айзат Шошенбековна. Чоң рахмат. Биринчи суроо ошо Кыргызстан Улуттук Кыздар Федерациясы жөнүндө маалыматыңыз барбы? Ооба, анткени былтырдан бери эле ушул кыздардан ушул аймактуу, анан буга чейин гендерный политика деген болуп атпайбы, ошонун негизинде түзүлүп келатпайбы булар. Ошонун негизинде семинарды көп эле өтүп атат ушул жердечи, 9 класс, 8 класс, 7 класстын бир парламент сыяктуу түзүп алышып, ошо өтүп, кыздардын укугун кандай сакташ керек, эмне кылыш керек, кыздар ишенимдүү болсун, максат бийик коюп ошолорго жете алабыз деген нерселердин тренингтерин анча-мынча көрүп калып, ошо бул жакшы азыркы өзүнө мотив берүү, мотивация берүү, көп нерсеге жетишүү, ошо эркектердей эле кандай укуктарга ээ болсо ошолордой эле укукка ээ болуп, ошолор менен тең ата болуп, тең ат алышына өздөрүнүн ишенимдерин күчөтүп аткандарын көрүп атам. Ошондой чоң мугалимдердин деңгээлиндегидей эле тренингтер өтүп атышат да, ошо мисалы биздин жана Мырзайым Тынчтыкбек кызы ошолорду көрүп алып, кыздардын дагы көз карашы өзгөрүп атканын байкап атабыз да. Чоң рахмат. Ошо жаңы эле Мамбеттик кино фестиваль боюнча маалымат алдыңыз. Фестиваль боюнча жеке ой пикириңизди айта кетсеңиз. Бул ошондой нерселер жаштардын чыгармачылык жагын, өздөрүнүн оюн айта бергөө, өздөрүнүн чыгармачылык иштерин, ичинде катып жүргөн ойлорун айтып чыгара алат деп ишенем. Чоң рахмат.